Ассаламу алейкум достор, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 25 июнь 2020 жыл. Гилас сезон аяктап отурат. Гилас сезон аякташына мына бир катар гиластарды терип, жаш балдарга фестиваль өткөрөйүн деп атам. Кайсы гилас мыкты? Бизге чоңдор эмес, жаш балдар аныктап берсин, кайсы гилас аларга жакты. Алар албетте шириндиктин, жакшы гиластын алар даамын билишет. Азыр аларды чакырып, гиластын даамын текшеребиз. Биринчи турган тарелкадагы гилас бул кокон гилас, жапайы кокон гилас. Дегиз тукасы катуу, майдарак, суусу азыраак, какырынан келген, даамы ушундай какыр даамдуу гилас. Экинчи турган бул тарелкадагы гилас воловой экинчи гилас. Узунураак шар формасында келет. Даамы ширин, бир аз дегиз тукасы бошураак. Үчүнчү тарелкадагы гилас бул желтая драгана. Кадимки сары гилас. Бул сары гилас орто көлөмдө, анчалык чоң эмес. Дегиз тукасы жумшак. Мөмөсү көп болот, мөмөсү ширин, эти өтө жумшак, сулуу келет. Андан кийинки төртүнчү тарелкадагы гилас бул Наполеон аттуу гилас. Наполеон гиласы бул какыр азыраак даамы бар. Анан бешинчи турган тарелкадагы гилас бул шпонка аттуу гилас. Эти өтө жумшак, өтө суулуу, кислотасы жогорураак, даамдуу гилас. Акыркы турган гилас воловой үчүнчү гилас. Формасы жүрөк сыяктуу, чоң-чоң, эттүү, дегиз тукасы катуу болуп эсептелет. Жигиттер, кандайсыңар? Жакшы. Гилас жейбизби? Гилас жейсиңерби? Жүргүлө кетти, гилас жейбиз. Кичине достор, мына силердин алдыңарда гиластар турат. Тамагыңар ширин болсун. Азыр силер кайсы гилас жаккан болсо, колуңар менен көрсөтүп койгула. Кайсы гилас жакканын. Тамагыңар даамдуу болсун. Мында достор, чүү дегенде эле балдар кайсы гиласты жешти, кайсы жеп атышат, очерет менен болуп атат. Биринчи чүү дегенде эле воловой үчүнчү калбай калды. Андан кийин Наполеон кетти. Андан кийин желтый драгана, анан жапайы кокон гилас. Эң акыркы мына бир ооз тийишип койгон, мына бул шпонка. Бул кандай гилас экен? Жедиңерби? Кандай экен? Ачык бекен? Ачык. Кимге кайсы гилас жакты? Мына кабаган жакты мага. Ушул жактыбы? Саңачы? Ошол сага жакты, Ошол сага жакты. Сали сага кайсы жакты? Сарыбы? Салиге сары гилас жагыптыр. Мына жаш достор кайсы гилас ширин экенин бизге көрсөтүп берди окшойт. Албайсыңар мындан? Слишком ачык экен. Ачык бекен? Мынаны жебейсиңер мындан? Битте калыптыр. Жаппай. Чирик бекен. Жебедиңерби? Азаматтар рахмат, тамагыңар ширин болсун.
Биздин YouTube каналына катталып, лайк басканды унутпаңыз.